пакет, шише, баклажка көбүнчө эле ушул сыяктуу мынтип ташка дагы такалып калат экен. 100 жылда араң чириген коркунучтуу таштандылар. Мен азыр Ак Бууранын бир чекесинде гана турам. Эгерде Ак Бууранын баш аягын бойлой суунун ичиндеги дал ушундай таштандыларды тере турган болсом, тонналаган таштандылар чыгышы мүмкүн. Сырттан бир караганда сизге көгүлтүр аккан тунук суу гана көрүнүшү мүмкүн. Бирок Ак Бууранын жээгине келип үңүлө тиктегенде суу менен кошо аккан таштандыларга көзүңүз түшөт. Шаардын так ортосун аралап аккан дарыянын жээги ишембилик сайын тазаланып турат. Ага карабастан эс алуучуларда майда таштандыларын тазалап кетүү маданияты дагы деле калыптана элек. Сууга да түкүрбө дейт, таштанды эмес түкүрбө дейт. Сууга жаман нерсени салба дейт. Жаман эмени куйба дейт. Мына илгери айтып эле идиш жууган эмени эмеге куйба дейт эле сууга. Азыр эчтекенин паркы жок. Кирдин суун куйбайт эле. Азыр бар жок мусорду эмне болсо ошо пакеттин бардыгын эмеге салат. Таштан неме сууга салаттар. Бул деген эми биздин деңгээлдин кандай болуп бараткандыгын көрсөтүп атат эми. Ушуну эми биздин эми мен айтарым ушу. Жаштарга деле бардыгы эле Кыргызстан жашоочуларына тазалыкты жакшы кармасак өзүбүзгө жакшы. Көп паласылар ам юуп ташашыпты, ташкарыда адамдарды караса. Палас килемдерин жууп саркынды суусун дарыяга агызып койгондор дагы бар. Ак Бууранын суусу кандай таза, ошонун баркына жетпей атабыз. Отуруп эс алып кеткенден кийин таштандыны ала кетсе болот. Болгону кайдыгербиз. Атак неме дейди, бепарво да азыр хаммачы. Жээкте калган таштанды эртеби кечпи тазаланат, бирок шамалга учуп, суу астына түшүп калгандан кийин ал жылдар бою сакталышы турган кеп. Өкүнүчтүүсү мындай көйгөй өлкөдөгү бардык дарыя, көлдөрдө бар. Өзгөчө эс алуучулары көп болгон Сары Челек, Ысык көл сыяктуу ири жайларда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги дээрлик 2 айдан бери Ысык көлдүн түбүндөгү таштандыларды тазалап бүтө албай келет. Ага түшүп калган балыктар дагы чириген абалда. Могу жерде бир калп айтпасам 30-40 балык бар экен. Бүт болбой калыптыр. Пускаем карася. Кырк 47 күндө суудан 3700 килограмм ар кандай таштанды жана 47.000 метр тор чыгарылды. Ушул тапта Ысык көлдүн 50.530 гектардан ашык аянты тазаланды. Бүгүнкү күндө дагы Ысык көлдү таштандыдан жана балык уулоочу торлордон тазалоо иши улантылууда. Кайдыгерликтин артынан калган торлор жүздөгөн суу жаныбарларын өлтүрүп жатканы өкүндүрөт. Көбүнчөсү эле баклажкалар, мисалы, любой эле баклажканы алсак, ишин баары эле кум. Муну бирден оор болгону сууда деле ушундай эле оор. Муну бирден эле көтөрүп чыкпайбыз да. Муну колун бир мешокко салабыз. Бер жайлы 45-50 килограмм болуп. Биз бир кирген соң 4-5 мешок толтурабыз. Парашют бар, парашютка үйлөп, ийилеп, өйдө көтөрүп чыгабыз. Ошол эле карабайсызбы? Кум. Өзүңөр элестетсиңер эми суунун астына жатат да өзүң тебелебесиң да башка бирөөнүн баласы тебелеп болсо да кандай деген жүрөк ооруйт да. Ушу болмок беле. Жээкке келдиңер, эс алдың ар. Жөө келген жоксуңар да. Машина менен келесиңер, башка нерсе менен келесиңер, сала кеткиле да, салып барып салып койсоңор деле болот. Көлдү акыр чекирден арылтуу иш-чарасы 12 марттан бери жүрүүдө. УКМ бул ишке Туркиядан алынып келинген Delta катерин колдонуп жатат. Анын ылдамдыгы саатына 40 чакырым, 10 суучул шайманы менен батат. Ысык көл түбүнөн табылган тонналаган таштандылардан кийин президент Садыр Жапаров дагы жалпы элге кайрылуу жолдоп, тазалыкты сактоого чакырды. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.